Мен Жарабаев Рустам. 98-жылы Бишкек шаарына келип, ушу эки башка улутта өзбек тилинде отурган эки өтүкчүнү көрүп, мындай бир көрөйүнчү деп ошо өзбектөрдүн жанында бир жумадай 10 күндөй кыйналып, колдорун тешип, заражение болуп, бул швеге менен сразу эме кылыш кыйын экен. Бир айда колдордун баары тешкиленип, ошо швеге менен сайган сайын, улам сайын мен азына карабай, канай тиягы болот. Азына канабай дагырлап туруп кайра эле өзүмдүн эмемди бербей ошо. Акырын үйрөнүп тикенди үйрөндүм. Кийин уже такаба каккабайды үйрөндүм. Ошентип бир айдын ичинде уже көп нерсени үйрөнүп алдым. Ал убакта арзан, где-то 5 сом, бул 10 сом, ошо арзан тик-тикта 20 сом ашып барат. Мына ризика жоктон машинканын поликтерине така ура баштады. Ошолордон акырын үйрөндүм. Ада бир кызыктай эме да, катуу башына машинанын жана камераларынан алып келип вулканизация жарабаган камераларды алып келип, еще чарык эчтеке жок, эшикте эле отурчу. Кийин мындай комок, кыял эч нерсе жок болчу. Карасам мыякта кыргыз балдардан бир 2-3 эшикте отуруп иштеп атышыптыр. Алардын катарына келдим. Бир эптеп, бир ящик таап, бир швеге сатып алып, бир кайчы, бир бычак сатып алып отурдум. Мен да отурсам кичине иш болуп, анан кичине семьяма нампанга тыйын чыга баштады. Ошо менен 98 келгем, 2018, 2019 кирип келдим. Ошо менен ошо бияктамын да. Столя строительныйды бүткөм. Ошо 90-жылдары. Плотник болчумун, мындай эшик, терезе, эмелерди жасачумун жана. Шкаф, шифонер, азыр андай нерселер жок. Через фирма болуп калды, анда 90-жылдары алар эме болчу, теннисный стол, тияк-бияктар жасачыктыр, стульчик, табуретка, чалдарга, детсадтарга. Азыр андай болуп калды, билбейм, андай иш менен иштейин десем да. Уже кызыкпай деле калдым да, мен өтүккө кызыгып кеттим, билбейм. Мунун өзүнчө азарты бар экен да, бут кийим жасап атканда дагычы. Кооздоп, же таканы мындай резина менен кескенде, тиккенде да кичине красивыйраак кылып, бир фантазия менен, же машинка менен бир жерин тигип атканда, же липучка менен тигип атканда ошо кызык да мындайчы. Бир кызыгып кетесиң ошо. Акчасына деле анча кызыга бербейсиң, мындай жумушуна карап, кызыгып, бир мындай жыртылып калса ошол жерде бул нормальный красивыйраак кылып тиксем, өзүндөй болуп калса деп ойлонуп отура бересиң ошо. Клиентке жакшы, мындай жакса болду экен, келип турса экен деп. Ремонт байке болду. Адамдарды карайбыз. Адамдарга мынтип 200 сом дейбиз, если болбо каражат жетиспей атса, кичине кыйналып атса 150-ге жасап бер дейт, бирөөсү 180 дейт, бирөөсү 120 дейт, бирөөсү 100 сом дейт, мейли деп көңүл албай жасап бере берем да. Мындай чересчур потолок деген эме иштебейм. Көңүл жакса, просто постоянный клиент болсо, ушинтип эле адам кетким келбейт да, адамды обида кылгым келбейт. Арзан болсо да жасап бере берем. Анан мен деле кескестерге түшүндүрөм. Кескестер түшүнбөйт, мына резинаны алып туруп, мисалы үчүн такасына урсам, резинаны эле бир 100 сомго сатып алам. Ал клей келет, мыгы келет. Мен хотя бы айтам, эжеке, будан хотя бы мага 30 сом же 50 сом калсын. Кемпир чалдардыкы мындай балам батам берейин, тияк-бияны жасап берип койчу деди, жасап берип койгом. Характер менен да болот, адамдар ар кандай болот. Бу жерде нерв керек мындай ишкечи. Канча адам келет, бирөөсү бакырып жүрөт, бирөөсү туура эмес деп коюп айтып жүрөт. Ар кандай да. Элге кызматтабыз да ар дайым. Эртең келиш керек элдерге сразу жардам бериш керек. Переживать этет, может бирөөнүкү чыкып анда. Кескесте маршруткадагы бирөөнүкүн көрүп калып, айрылып калган көрүп калсаң, анда да уялып, ремонт деп айтып берейин деген оостон чыгып кетет. Gel bir orası. Nereden gelemiş? Kaç alası? 20 сом.
көтермесін бе? En son ұрыс берейін үшін, ha? İçin zor olmasın, ha? Olur mu? Ha, bu. Эме, қаншадан кейін? 20 минутта, жарым саатта келіп шашылмайды. Мо батькам аяğı eskip қалып тұр, жанды деле қалып алып тұр. Эми дагы кичине бир аз жан кошуп коеюн деп атам. Эптеп 15 күн калды, мо мартка чейин жетсе болду дейт. Ушуну айлантып тегерет тигип мооларын килейлеп. Şu 2 butuna 200 сом алам да. Тегерет тигем мооларын килейлеп, жакшынакай эптеп кичи алсыз. Экинчи жан берип атам да, биринчи жаны ошо жаныбыз калып калыптыр. Кышында иш жакшы болот. Бир күндө марганда окат 10 миң болуп калат, 15, может 20га чейин барып кетет. Жайында эме кичине кыйналып калабыз. Жай болуп шлепка болуп калат. Бычак сычак арап урчуштуп кичине. Ана мурда эшикте отуруп кичине андай кичине аренда деген билбечү элек. Азыр кичине жакшы кичине мындай уют кылып, кыял эме кылып мындай отурабыз, бир аренда чаржактап кичине. Кудай шүгүр кызым келинчегиме ошо семьяма жете турганда кийим кечеме тамак самамга жетет, кудай шүгүр. Келгенден бери 30 баланы үйрөттүм. 30 баланы. Ошо 30 баланын ичинен азыр 4 профессионал да уже. Азыр барганда көрөсүздөр. Азыр жумуштан чыгып кызыма баратам садикке. 5-тен 5, 6га чейин алышым керек да. 5-тен 6га чейин. Кечкеси эрте да алып калып. Gel canım. Gel otur. Günün kanda öttü жақсы. Kızdı aldım. Эсташкада турам, кызым ооруп калбасын деп ошодон эле корком. 8 миң төлөйм. Акчаны көзүн карабайлы, ошо кызымдын ден соолун, келинчегимдин ден соолун карайм. Үй бүлөдө жамандыктар болуп кетти, эжем өтүп кетти, апам өтүп кетти. Ошолорго чагаша көп болуп кетти. Эми азыр кызым азыр уже почти садикте бүтөт. Эми аракетти үй сатып алганга аракет кылып атам, Кудай буйруса. Акырынан болсо үй сатып алып эле кызым окуганча үй сатып алсак жакшы болот эле. Жолдошум Рустам болсо, мына уже 45-тин тамагын ичип атат азыр. 3 баланын ата-энесибиз. Анан эми мен жолдошумдун иши жөнүндө айта турган болсом, бул бут кийим оңдогон жумушум, бул тыштай турган түрү жок, тыштабайт дагы. Мен ушул ак эмгегим менен баягы бут кийимди баягы айтат экен да, кыргызда сен биринчи бутуңду жылуула, анан ден соолукта болосуң деп. Жана бул айтат да, мен ошол адамдардын бутуна суу кирбесин, тигип берейин, жамап берейин, акчанын артынан куубайт. Өзүм мугалиммин, кесибим, башталгыч класстарга сабак берем мен азыр. Анан кийин эми мамлекетте иштеген соң баягы айлыгым чектелүү. Бирок ушул сен ушул жакта иштеп атасың, кана акчаң, канча сом алдың, эмне кылдың сурабайт. Баягы жолдошума чын ыраазымын. Ушул жашап аткан батирдин айлыгы акчасын да өзү төлөйт, продуктун да өзү алып келет. Мындай
мен башка аял затына окшоп базарга барып пакет көтөрүп бутумсу болуп же тыгылышып продукт алган аялдардын катарына кирбейм. Багы үйдө бар оокатты ушинтип багы бапыратып жок жаман баарына шүгүр кылып, Кудайга миң мерте шүгүрчүлүк кылып жашап келебиз да.